биздин мамлекетибиздеги, коомубузда, Кыргызстаныбыздын ичиндеги нарко ситуация боюнча, нарко бизнес боюнча. Нарко бизнес деген чынында нарко бизнес болуп кетти бүгүнкү күндө. Мамлекетибизде наркотикалык заттарды колдонуу, ошо наркотик заттардын зыяндары өтө чоң масштабка айланып бара жатат. Бүгүнкү күндө ушуга биз аеосуз күрөш, бул нарко бизнеске, наркотиканы таркатууга, наркотиканы колдонууга аеосуз күрөш жана аеосуз согуш жарыялашыбыз керек. Муну бардык укук коргоо органдары мындан ары ушуну менен гана көпчүлүктүү жумуштарыңарды мен баалап билемин. Себеби урматтуу президентибиз дагы ушуну бизге көрсөтүп айтып атат. Коомубузда мына айрыкча жаштарыбыздын арасында, мына мектептерде, вуздарда жана башка ушундай жаштарыбыздын арасында наркотиктерди таркатуу, колдонуу, айрыкча мына мурда наркотиктерди эгерде жерден өстүрүп чыгарган болсо, азыркы күндө синтетикалык наркотиктерди колдонуу көбөйүп кетти. Синтетикалык наркотиктердин ар түрдүү заттарын башка өлкөлөрдөн алып келип, биздин мамлекетибизде лабораторияларды ачуу көбөйүп кетти. Наркотикалык заттарды таркатуу мурдагыдай колдон колго таркатуу эмес, интернеттер аркылуу ар түрдүү жаңы технологиялар менен тарката башташты. То есть закладкаларды кылып, сен даже билбейсиң, ал адамды көрбөйсүң. Ал адам менен сүйлөшүп коюп гана бир жерден барып, ошо закладканы алып таркатып коюп, өзүңдүн акчаңды электрондук кошелегиңе салып алып кете турган болуп калды. То есть бул мамлекет деңгээлинде өтө чоң коркунучка айланып кетти. Кайсыл жерге барба, мына жаш балдарыбызды, айрыкча жаш өспүрүмдөрүбүздү, студент балдарыбызды, студент кыздарыбызды, татынакай балдар кыздарыбызды бир жолу, эки жолу ушу наркотикке киргизип отуруп, алар ошого наркозависимый болуп калып атышат. Андан кийин алардын колунан жакшылык келбей калып атат. Наркозависимый болгон адамдардын бардыгы кылмыштарга барып атышат. Жана алар мамлекетти коргоп, сактап, мамлекетке жардам бере турган адам эмес, мамлекетке зыян келтире турган адамдар болуп чыгып келип атышат. Бир жакшынакай өзүбүздүн балдарыбыз. Демек аларды сактап калуу, келечекке аларды кызмат кылдыруу биздин негизги милдеттерибизден. Эгерде нарко ситуация бүгүнкүдөй акыбалда сактала турган болсо, мындан ары дагы ушул эле акыбалда кете турган болсо, кайсыл бир жылдардан кийин, 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдардан кийин көпкө күттүрбөйт. Ашып кетсе 10 жылдардан кийин коомубуз өтө чоң көйгөйгө кабылышы мүмкүн. Ошондуктан бардык укук коргоо органдарына бериле турган тапшырма, мындан ары наркотикалык заттар менен аеосуз күрөшүп баштайбыз. Кимде ким ошо наркотикалык заттарды таратууга аракет кылса, же ошону таратса, же ошол боюнча өзүнүн кылмыштуу иштерин жүргүзсө, аларга биз аеосуз түрдө өзүбүздүн мыйзам чегиндеги шарттарыбызды көрсөтүшүбүз керек. Мыйзам чегинде алардын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Мына айрыкча мектептерде, жогорку окуу жайларында, учреждение, мекемелерде, мына ачык эле айтайын, коомубузда түнкү клубтарда, кафе, ресторандарда ушулардын бардыгын укук коргоо органдары мындан ары контролго алыңыздар. Айрыкча милиция кызматкерлери, атайын бизде служба бар, по борьбе с наркобизнесом деген. Мына ГКМБ, силерде маалыматтар көп жерлерде. Ушул боюнча прокуратура, ушул боюнча чоң чараларды көрүшүбүз керек. Бул биздин урматтуу президентибиздин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы. Себеби президентибиз мамлекетибиздин келечек муундарыбыз үчүн кабатырланып атат. Кабатырланып атат президентибиз. Ал айтып атат, эмнеге биз бүгүн карабасак, эртең эмне болот? Макул бүгүн контролдоп турабыз. Эртең бүрсүгүн контролдон чыгып кетсе, бардык эле ушундай наркотикалык заттарга аралашып кетсе, эмне кылабыз деп өтө чоң кабатырланып атат. Ушул боюнча чоңураак, көбүрөөк жумуштар аткарыңыздар. Мындан ары бул чоң контролго алынат. Андан сырткары ушул жерде айтып коюш керек, сращивание сотрудников правоохранительных органов с наркобаронами. То есть биздин ошол укук коргоо органдарынын адамдары өздөрү кошулуп кирип кетти. Былтыртан бери мен 2 эле жылдыкты айтайын, 1,5 жылдыкта, былтыры 1 жыл, быйыл мына 3 айдан бери. 12 милиция кызматкери ушул наркобизнеске байланыштуу кармалды. Жоопко тартылышты. Өздөрү ошол кошулушуп, сатышып, өздөрү кошулушуп, жолдорду үйрөтүшүп, өздөрү ошолор крышабат этип жүргөндөр көбөйүп атат. Мына ушулар боюнча дагы чоң жумуштар аткарышыбыз керек.